Саламаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу шубак күнүңүздөр менен. Сиздер көрүп жаткан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы бүгүн ошол биздин кыргыз элине, жалпы кыргыз журтчулугуна өзүнүн талантын тартуулап, өз өнөрү менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланып келген биздин дагы бир таланттуу мейманыбыз биздин куттуу студияга келип отурат. Андыктан сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын калтырбай аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу коногу ким экенин аны жакшы билип калдыңыздар. Бүгүн мына ушул биздин чай үстүндө сырдашам деп келип отурган биздин кыргыз эстрада жылдызы, кош жылдыз десек болот. Мына ошол түгөйү менен ырдап, канчалаган күйөрмандарды топтоп, канчалаган күйөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан биздин таланттуу эжекебиз бүгүн биздин куттуу студияда Гүланда эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Рахмат. Мынакей биздин 7 каналда чай үстүндө сырдашуу деген программага келип отурабыз. Эми бүгүн чай үстүндө отуруп, 1 саат бою кененирээк сүйлөшүп, кененирээк баарлашалы. Ошондуктан биз атайын мындай 7 каналда бир жакшы чайыбыз бар. Ушу чайдан ичели, чайдан ооз-тиели алыңыз да. Чындыгында бул чайыбыз аябай даамдуу экен. Даамдуу экен. Кош келиптирсиз. Бүгүн мынакей жалпы кыргыз эли жергебиздин 7 дубаны сизди көрүп, сиздин кандай жаңылыктар бар экен, Гүландада кандай жаңылануулар бар экен көрөлү деп азыр бизди теледен көрүп жаткан болуш керек. Эми келиңиз жалпы эл менен амандашып, саламдашып, учурашып алып анан кебизди улайлык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар? Биз болсо эми баягы чыгармачыл адамдар, сиз айтып өтпөдүңүзбү жаңы эле кандай жаңылыктар бар, эмне бар. Эми биз чыгармачыл адам болгондон кийин биз ошо жаңы ырлардын үстүндө, жаңы клиптердин үстүндө иштеп эле биздин иш ошол да. Анан кийин азыр ошо тойдун учуру болуп аткандыктан тойдон бошобой жаткан учурумда азыр. Той сезон. Ооба. Чындыгында эми баягы күз, той аш көп, анан баягы күз баягы айтып коет экен, тамаданын тилегени той, ырчынын тилегени той депчи. Мына ошол биздин тилектер аткарылып, бир жакшы кызматтарды элге тартуулап келатабыз. Аны өзүбүз дагы баягы соцсеттер аркылуу көрүп жатабыз. Кайсы тойдо кандай жар айтып атасыз, кандай ырларды ырдап атасыз деп. Деги эле мына ушул тойго ставка канча? Азыр бизди теледен көрүп жаткандар мүмкүн сиз менен байланыша албай аткандар бардыр, Гүланда менен байланышып ушул тойго чакырсак элек деген. Эми ставканы бул жерден айтыш туура эмес го дейм, эми сүйлөшкөнгө жараша. Сүйлөшкөнгө жараша. Эң башкысы баягы көп урчулар чакырам деген той ээлери телефон номерин таппай калат экен. Ушул мына Гүланда эжени реклама кылып кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Гүланда эженин Instagram баракчасына кирсеңиздер, ал жака катталсаңыздар, ошол Гүланда эженин номери чыгат. Ошол жерден тояшка чакырып, Гүланда эженин бир жакшы чыгармаларын ошол жактан да кеңири укса болот, Азыр эми мурункудай эмес, оңой, азыр ырчылар так оңой эле болуп калдыш керек. Себеп дегенде сеттерде байма-бай эле чыгып эле ошол жакта сүрөттөрүбүз, видеолорубуз тойдо кандай, ким каякта жүрдү, эми азыр баары эле Instagram болуп калбадыбы? Анан ал жакта сөз түрдө номерди белгилейбиз. Андыктан ошол жактан табылса болот. Табылса болот. Биз дагы ошол жактан таптык да койбой. Мынакей азыр алдыда бир жакшы клип көрүп алдык. Кездешчү күн майрам деп, ар дайым эле майрамдарда кездешип жүрөлү деген ниетте бир жакшы чыгарыппыз. Бул ырдын сөзү кимге таандык, ону кимге таандык, клипти ким тарткан? Ушул боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз. Сүйгөнү кездешчү күн майрамбы, бул Оон Ильяздыкы, Абдыразаковдукы, сөзү болсо Бактыгүл эжебиздики. Анан бул эми булар ошо сүйгөнүңө кездешчү күн майрамбы деп баягы мага бир ошондой бир идея келип эле, анан кийин өзүм ошолорго заказ берип, Ильяз экөөбүз отуруп иштеп, анан кийин сөзүн иштеп, ошентип жаралып калган ыр. Жакшы. Негизи эле ушул сиз чыгарган ырлар элге бат сиңип кетет да. Элдер бат угат, өзүңүздүн күйөрмандарыңыз бар дегендей. Анан ушул ыр тандоодо көбүнчө акындар менен иштешесизби же өзүңүз эле же Айбек байке дагы өзү ыр жаратат, он жазат, сөз жазат дегендей ошол экөөңүздөр кездешип Айбек байке өзү да чыгарып берген учурлар болобу? Эми баягы башында негизи көбүнчө 100% Айбектин ырын ырдасам, азыркы учурда баягы стиль өзгөрүлүп, башкараак жака баягы эми ал Айбектики көбүнчө мындай
кандай десем, фольклор, анан эстрада болуп мындай кошулмада, а меники азыр таза эстрада жагындамда. Анан ошон үчүн башка дагы көбүнчө мен ошо Бекбор Бийфагабыздын ырдап жүрөм. Анан Ильяз менен иштешип атам. Ошо акыркы учурларда ошо көбүнчө Ильяздын ырларын, Гүлжигиттин ырларын ырдап, эстрада багытында. Себеп дегенде мага ошо үнүмө, ошо турган турпатыма жарашыктуу ырларды тандап ырдап калган учурумда. Жашка карап, Жашка карап. Баягы эми жашка карап деген эми бир улуу эле аксакалдар баягы сүйөм, күйөм деп ырдаса, бир башкача көрүнөт да, башкача. Ал эми жаш кыздар болсо баягы сүйөм, күйөм деп ырдаса, аларга жараша берет. Анан эми ар нерсенин өзүнүн убагы бар да. Этап менен кетет, анысыкандай сиз дагы ошол ыр тандоодо Айбек байке менен сөзсүз кеңешет болушуңуз керек. Албетте, баягы ыр тандоодо тандаганым менен жаздырып, эметкенден угузуп, биринчи сөзүн каратып, уктуруп, анан кийин эме кылам да, жаздырам. Сөз турду. Мага кызык болгону эми мындан бир 10 жыл мурун баягы той аш, жакшылыктар боло элек, ал убакта аз. Ошол убакта сиз билсеңиз, ырчылардын баардыгы күзүндө концерт койчу эле. Билесиз, күзүндө концерт коюп, элдин баары акчалуу, тойго. Азыркы убакта эмнеге жазында коюп калышты элдин баары? Же ошол убакта ырчы чогорчулар акчадан кыйналып турган убак болобу, же ошол убакта кол бош убак болобу? Ошол учурда көбүнчө баягы тойдун сезону күзүндө да. Күзүндө тойдон бошобойт да, элдин баары эле. Көбүнчө карасаң бүт азыр бир бош эмес, ресторандын баары бош, күн жок да. Ал эми жазында кичине азыраак тойлор. Ошол маалда анан баягы элдин да убактысына карап дегендей өзүлөрү да бош болуп калган маалда анан ошо жазында коюшат болуш керек. Анысы тура, бирок мен көп эле ушул концерттерди билем да. Күз айы баягы элдин жыйын терим бүткөн убагы, акча чөнтөктө, бапырап байгерчилик убагы. Ошол убакта эл концертке баргысы келет да. Мисалы сиздердин концертиңиздерге баргысы келет. Эми бардык эле тойго сизди чакыруу мүмкүн эмес да. Бири тапса, бири таппай калат. Биринин акчасы туура келсе, биринин акчасы туура келбей калат да. Күзүндө бир концерт коюн деген ниеттер барбы быйыл? Же быйылкыга план жокпу? Жок, быйылкыга план жок. Мен ошо бир катуу даярдангам, 30-майда филармонияны алып, ошол маалда карантин болуп калды. Анан кийин карантин болуп баарына уруксат берилген жок. Анан ошондон кийин аябай баягы ошол кезде илхом келип, аябай даярданган учурум болгон да. Анан кийин ал убакыт өтүп кетти. Анан азырынча мен планымда азырынча жок. Бирок алдыда келечекте албетте концерт бериш керек, жеке концерт, сольный концерт берип, отчетто концерт берип. Эми жазда күздө билбейм анысын, бирок планда бар. Чындыгында эми баардык эле бизди теледен көрүп жаткан ырчылар болсо билет болуш керек. Чындыгында жазга маал баягы билеттерин өткөрө албай, ошол эле учурда эми бир аябай эле бир укмуш жылдыз болгон ырчылар өтпөсө, билеттерин тааныш аркылуу саттырып, кыйналып жүргөн. Себеп дегенде жазга маал акча жок болот делдичи. Анан эми күзүндө коюңуз бир концерт баралык баарыбыз. Себеп дегенде мына азыр сиздердин кош жылдыз болуп ырдап жүрөсүздөр, канчалаган кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк таап, Гүланда, Айбек десе ушундай сиздердин концертиңиздерге калтырбай барабыз деген ошол күндү күткөн күйөрмандарыңыздар көп да. Анан күзүндө концерт койсоңуз биз дагы баралык, биз дагы сиздерди. Макул, келиңиз. Сиз айтсаңыз коет окшойбуз да. Алдыда да кандай пландар бар? Пландар жөнүндө эми бүгүн баягы чай үстүндө сырдашып аткандан кийин баарын секрет кылбай эле ачык эле айталы экен. Эми план эми мен карасам мындай быйылкы жылдын эсебинен клип тартыр эле экенмин да. Анан ошо быйылкы жылдын эсебинен бир жакшы бир клип тартсамбы деп пландап жүрөм. Жакшы ырларды жаратайын деп. Баягы биз эми азыр көбүнчө эметип калдык да, ырдалып жүргөн ырларды ырдайбыз да. Эми бирок ал деле туура, ырдалып жүргөн ырлар калып кетпей, дагы да ырдалып жаңыланып аткан бул жакшы эле деп ойлойм да мен. Анткени ошол мурунку мисалы Ырысбай агабыздын ырларын жаңылап атабыз, Бекбор Бийфагабыздын ырларын баягы калып кетпей, жаңылап ырдап чыкканыбыз жакшы эле да. Анан ошо карасам меники көбүнчө ошо ырдалып жүргөн ырларды ырдап атам азыр. Анан жаңы бир
дагы башка бир жаңы ыр чыгарайын деп. Жаңы сөзү да жаңы? Сөзү да жаңы, ону да жаңы, баары жаңы. Клиби да жаңы, бүт баары жаңы болсун деп. Мен да жаңы дең. Ошого бир эметип атам да. Анан ошол учурда дуэттер жаздырайын деп атам. Өзүм көңүлүмө жаккан адамдар менен. Ошондой пландар буюрса. Өзүмдүн көңүлүмө жаккан адамдар деп калдыңыз. Негизи кандай адамдар менен, кандай темада, эстрада жаатындабы же фольклор жаатындабы, кандай темада ырдайын деген пландар ошол? Негизи меники эстрада эле да. Мага фольклор жарашпайт да. Жага бербейт. Жага бербейт эмес, жагат. Бирок жарашыш керек, ал ыр адамга жарашыш керек да. Ал ыр жарашпаса, ал ыр чыкпайт. Адамга ыр жарашыш керек. Жүрөң менен сүйүп. Эми ал чыгып аткан ырды жүрөң менен сүйүп чыгарасың, жүрөң менен сүйүп ырдайсың. Ал деле айтып коюшат го, ал деле бир баладай болуп калат депчи. Анан ошон үчүн баягы ыр тандоодо өзүңө жарашкан ырды тандаш керек. Мен ошентип ойлойм да, жеке оюм. Анан баягы дуэт ырдаганда дагы ошол адамдын баягы неме болуш керек да, эми бири-бирине жарашып туруш керек. Үнү жагынан төп келиш керек да, үнү жагынан дагы бардык жагынан төп келсе, анан мисалы жаздырса болот. Мисалы мен туруп эле мисалы Токтобек байке менен ыр жаздырсам, бул туура эмес да. Анткени Токтобек байкеники фольклор жаатында кетет да, мисалы да. Ошондой сыяктуу түшүндүрө албай атам да, бизге жарашыш керек да. Эң башкысы. Жакшы, мына ошо алдыда жакшы пландарыңыз бар экен, жакшы чыгармалардын үстүнөн иштейин деп жатпыз. Чындыгында ошо маданият жаатында, маданият адам болгондон кийин аны кирип баштап, аны алып кетиш өтө кыйын, Азыркы убакта эми билесиздер, баягы соцсеттер, бирин-бирин ушаксамай заман, бирин-бирин караламай заман, ошонун баардыгына чыдап, айтып коет ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, анан ошол иштин ийгилигине жетиш өтө кыйын да. Сизди билгенден эле канча жылдан бери ушул маданият жаатында өзүңүздүн бир салымыңызды кошуп келесиз. Жалпы канча жыл болду ушул ырчылыкка аттанып, ушул тарапта эмгектенип жүргөнүзгө? Мен негизи деги эле кичинекей кезимен баштап ырдайм да. Апам айтып калат, ошо тилиң чыккан кезден баштап ырдайсың деп, ошол кездерде да мен конкурстарга барып, гран-при алып жүргөн учурларым бар. Менин кичинекей кезимден ырдаган немелерим YouTube'да бар экен да. Кичинекей экенмин андачы. 7 жаш окшойм да, 6 же 7 жашмын да. Ошол кездеги YouTube'да бир конкурс болуп, ошол жерде ырдап аткан ырым бар экен да. Аны көрүп алып, азыркыга чейин мындай ностальгия болот да, жакшы. Ошол кезимен баштап эле ырдайм, конкурстарга катышам, мектепте дагы ырдап жүрүп, анан кийин бул жактан чоң университетке тапшырдым, политехти бүткөм. Анан ошол кезден баштап эле ырдап эле азыркыга чейин ырдап келем да. Бирок чоң сахнага аттанганым 2006-жылы мен чоң сахнага аттанып, атым чыккан ушул кез 2006. 2006-жылдан бери ырдап жүрөсүз. Ооба. Баягы бейишененин 20 жылга жакындап калды. Бейишенен таман алдында дейт, ошол убакта эле апаңыз сизди ошол өнөрүңүз бар экенин, ушу ыргашыгыңыз бар экенин байкаса керек дейми. Адам байкасаны кой ушул кызымды алып барып. Негизи эле мектепте окуп жүргөндө ушундай да, биздин балдар деле окуп жүргөндө футболго кызыкса футболго алып барып, комузга кызыкса комузга алып барып, сиз деле мына балдарды ошентип тарбиялап келатасыз да. Өзүнүн билесиз. Кимдин эмнеге шыгы бар экен, кайсы бала кандай нерсеге шыкты, апам деп калдыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол Гүланда эжекебиздин бир жакшы энелерди барктаган, энелерди даңазалаган, даңктаган бир жакшы апама деген чыгармасы бар. Мына өзүңүздөр билгендей эле 1-октябрь жакында карлардын майрамы болду. Бардыгыбыз майрамдадык, улууларды сыйлап урматтадык. Ошол Гүланда эжекебиздин апама деген чыгармасын клибин коюп берелик, анан кайрадан кебибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан чай үстүндө сырдашу программасы. Азыр эле бир жакшы апалар жөнүндө бир жакшы клипти көрдүк. Мына ошол клипте өз деңгээлине жеткире ырдап, апаларга бир жакшы маанай тартылган, аны менен бирге эле өзүнүн мына апасына маанай тартылган Гүланда эжекебиз биздин студияда конок болуп отурат. Апаңыз азыр сиздин ушул кылган эмгектериңизге сыймыктанып турабы? Албетте сыймыктанат.
эне деген мындай баланын кичине бир жакшылыгы болсо да сыймыктанат да, ошого сүйүнөт дегендей. Анан албетте апам сыймыктанат. Кантип сыймыктанбай коет? Көргөндө сүйүнөт. Клипти көргөндө. Ооба, клипти көргөндө сүйүнөт, менин интервьюларымды калтырбай көрөт. Мен баягы эми көбүнчө мен көрбөйм деле да, убактым деле болбойт. Анан жакта биякта жүрсөм, ай кызым, сени көрүп отурам деп чалкап. Телевизордон берип атат. Ооба, берип атат. Анан ошол апам көрөт. Эмки суроо мындай болсун. Мындан 5-6-7 жыл мурун жалпы ырчылар гастроль деген бир эме бар эле. Жалпы Кыргызстанды түрө кыдырып, бул жагын Баткенден баштап бул жагын көл, талас, нарын бардык жерди кыдырып келчү эмес белеңиздер. Азыркы убакта мына ошондой гастрольго чыккан ырчылар чанда көрөсүң да. Анан сиздер ушу жалпы кыргыз элинен эми борбор деле эмес. Ушул үй бүлөлүк топ, дагы чыгармачылык жамаат менен ушул гастролго чыгалы деген пландар барбы? Негизинде райондордо, шаарларда, областтын центрлеринде сиздерди дагы өзүңүздөрдүн көрөрмөндөр бар да. Ал жакта да кезе барат элек, көрөт элек деген. Ушундай пландар барбы? Негизи гастролго чыгыш керек да. Арчы болгондон кийин гастролдоп, негизи мен баягы жаңы ырдап чыгып баштаганда тынбай гастролдочубуз. 2 ай биз ошо Россиянын бүт шаарларына барып гастролдоп 2 ай жүргөнбүз машина менен кыдырып. Бул жактан да бүт баягы гастроль аябай чыктык да. Ошо башында көрдүм гастролду аябай жакшы, бирок жакшы. Анан эми баягы кийин балалуу болгондон кийин эле балага байланып чыга албай калат экенсиң да. Андан кийин эле ошентип отуруп эле гастроль эмнегедир азайып кетти да. Негизи бирок мен гастролго чыккым келет. Планда бар сөзсүз түрдө. Айылдарга барып, гастролдоп, жакшы жерлерди көрүп, биротоло эс алып, эл менен баарлашып, элге жакшыларын тартуулап келсең, бул жакшы нерсе да. Анан гастроль деген да бир жакшы нерсе. Планда бар негизи. Биз ошол мен кичинекей кезимде Сыймык Бейшекеевдин концерти келет десе, бир жума мурун күтчү келек да. Анан Сыймык Бейшекеев келатып бир жолго келип калып, азыр кел. Ал убакта деген мындай телефон жок, соцсеттерден укпайсың, ошо афишаны карап эле саат ошондо келет. Чындыгында өзүңүз айткандай айыл жергесин кыдырыш керек да. Айыл жергесинде азыр ушул күз айларында ушундай концертти сагынып, күтүп, качан келет болду экен. Биздин айыл эмне негизи азыр маданият жагы жакшы өнүгүп атпайбы? Айыл жерлеринде бардыгында клубтар бар, аппаратуралар бар, бардык шарттар түзүлгөн да. Анан азыр өзүңүз айттыңыз, Россияга барып келдик, Россияны кыдырып, ошол жакта кандай кыйынчылыктар болду? Тегил эсте калган жакшы күндөр болду ошол жакта? Албетте, андай күндө деген жакшы да, эми эсте кала турган күндөр аябай көп. Ал убакта бойдоксуз? Ал убакта бойдокмун. Анан ар кандай күндөр болду, жакшы күндөрүбүз да болду, кыйналган күндөрүбүз болду. Бирок эми баягы ошол жактагы кыргыздарга ыраазычылык билдирсе болот да. Бүт тосуп алып, баарын уюштуруп, биздин ичкен жеген баскан турганыбызга чейин диаспоралар бар ал жакта. Ошентип атышты. Анан кээ бирде пландалбай калган жерлерге да барып калып аттык да. Анан албетте эми ал канча жыл мурун болгон, эсимде деле уже калбай калды канча жыл. Бирок ошол кезде эми баягы кызыктуу, мага эң бир эсимде калганы аябай үшүгөм менчи. Жеңил барып атырмын да. Ал жер Кыргызстанга караганда аябай суук экен да, аябай. Суугуна мындай чыдай албайт экенсиң да, таптакыр чыдай албайт экенсиң. Анан баягы мен жеңил барып алганга, же мага биринчи барып аябай неметкенге Астанага барды биринчи, анан кийин аябай суугу эсимде калды. Ошол эсте калган ошол болду дейт. Анан тамактары ошол кезде башкачараак болчу, бир аз. Азыр башкача. Азыр барсаң, жаңы жылда барып келдик. Жаңы жылга жакын. Азыр барсаң, кыргыздар көп аябай. Кыргыздардын ашканасы ачылып калган, каалаган тамагыңды жейсиң. Ал учурда болсо бүт эле орустардын тамагы. Баягы биз халал дейбиз го, анан көбүнчө халал жок болупчу, мындай ошенткенбиз да. Анан азыр андай эмес, азыр сон. Ошол эстердин эл артисти Кайыргүл Сартбай эже менен ушундай маек болгондо айтты эле, биздин убакта гастролго чыкканда баягы короолорго барып,
Малчылар менен гастролдочу элек. Ошол күндөр эсте калган. Ошол жердин казанга жапкан наны, ошол жердин каймагы, ошол жердин кымызы, сүтү, ошол эле сарайга кирип кийимибизди которуп дейт. Ушундай бир кызыктуу күндөр өткөн дейт да. Негизи эле ушул гастролдо жүргөндө эми Россиядагы, Кыргызстандагы ушундай бир кызыктуу күндөр болду эле. Чай үстүндө сырдашып атабыз, бир жакшы бир кызыктуу нерселерин айтып бересизби? Эсте калган. Көп эле болот, андай учурлар көп эле болот. Кайсыл жакта болду эле Кыргызстандын эми мисалы? Көрүүчүлөр баягы автобустар менен барып, ал жакта автобустар бузулуп, түндө автобуста уктагандар күндөр болгон, аппаратура бузулуп калып, живой концерт күндө койгон күндөр болгон, ушундай кызыктуу нерселер болгонбу? Андай учурлар көп болот да, көп болгон бизде албетте. Мен бир ошо учурду азыр эстеп атпайм, концерт коюп атабыз да, айылдын бир жеринде, анан ошол моментте аябай эле айтып калышты да, бул жер деген аябай мындай тентек келет, аябай ызычуу, бул ырчылар келгенде ушунча ызычуу кылат, анан машиналарын талкалап кетет, мынтет деп эле айтып атышкан да. Анан кийин деп мындай коркосуң да эми. Анан эшикте болуп атат концертчи, эшикте да. Мындай эшик сыяктуу экен. Ушундай да, анан бирок сахнасы бар. Анан кийин ошондой сыяктуу. Анан кийин бир маалда эле ырдап атабыз, анан кийин мынтип эми Айбек экөөбүз дуэт ырдап атабыз да. Анан ырдап атып эле анан мындай Айбекти карап ырдап атсак эле могул жерден кан келет да, шорголопчу. Көрсө ошо таш менен урган экен да. Мындай тийиптер, бирок ушул жери жарылып кетти да кечине ошондон. Анан кийин мен аны көрүп алып уже шок болуп калдым да. Анан токтоткула деди, Айбек токтоткула. Болду, концерт токтосун. Ушундай деп анан аны тиги баягы нар жакта отургандар көрүп калган окшойт да, аны кармап алышып, анан сыртка алып чыгып кетишти. Ызычуу концерт токтойт десек, элдер токтотпой атат. Коюп бергиле, кайра кечирим сурап. Мен бирок чыккан эмесмин ошондон кийин коркупчу. Эми ушул эле ырчылардын бирөөсү айткан эле, ушундай концерт коюп барып анан ырдап атсам дейт, концертке киргизбей койушкан экен булар. Ырдап атсам дейт, бирөө рогатка менен алманы жана көк алманы салып туруп аткан экен кулакка. Кулакка кулагым укпай калды дейт. Мен ошо менен ырдап атам дейт, музыкам деле башка жакта, мен деле башка жакта дейт. Анысы кандай Айбек байке да таш менен бир жер эсте калган турбайбы? Ооба, ошону айтып мага тийсе мен эмне кылмакмын депчи, ошол жерден. Аябай. Мен бирок ошондон коркуп чыкпай койдум да. Вдруг дагы деле атып таш менен ошентип неме кылсам эмне болом деп мен чыккан жокмун. Анан кийин Айбек чыгып концертти бүтүргөн да. Бир 2-3 ордо апишыл концертти бүтүргөн. Эми азыркы убакта андай тентек балдар. Эми азыркы учурда андай болбош керек. Ал багы караңгы болгонбу? Жылдар болчу. Ошол жерде айтып атышканда ошондой тентек балдары, аны ырчылар келсе ошентип кууйт артынан дешип элечи. Анан ошол жерден точно ошондой болгон да. Жакшы күндөр эсте калды. Мындай жакшы күндөрүбүз көп болот. Сый көргөн убакта ар кандай учурларда барып, көп жерден эле баа сый көрөсүң. Анан чанда болот мындай нерсе. Анан дагы бир жерден каяк эле бир чоң эле Оштонго дейм. Ырдап атам, жок, ош эмес, ош тарап экен да, ошо бир жерде. Анан ырдап атам, анан бир киши эле неме көтөрүп келатат да, фанта. Аны албай куш, анан гүл ала албай, анан ушу фантаны көтөрүп келиптир да. Анан аябай күлүп ошол эсимде калган. Концерт бүткөн. Гүл ордуна фанта алып келдим деп берген. Жакшы. Баягы эмне болгондон кийин балдарды тарбиялап өстүрүп атасыздар. Балдар көбүнчө сиздерди тартып ырчылыкка шыктуу болгондор барбычы? Бүт эле башка тармактабы, спорт жагына кетип атабы? Негизинен баягы таш алыс түшпөйт, алма сабана алыс түшпөйт деп атат го. Анысы кандай сиздер тартып бер үйдө ырдап калганы таланттуусу барбы балдардан? Негизи кызымда слух бар да, жакшы ырдайт. Андай эме, бирок мен эле ойлойм да, ушу кичинекей кездеринен баштап эле мен машинамды алып жүрүп ырдап жүрдүм да, экөөнүчү. Машинамда алып жүрөм, тияка киргизип отургузуп коем, ырдайм, чыгам, кайра бирине барам, ошентип жүрүп көңүлдөр калып калыптыр да, ырдаганчы. Азыр уже мындай ырдагылары келбейт. Алар эми чоңоюп калышты да. Ошол учурда мен аябай кыйнап койгон окшойм да балдардычы. Бирөөгө да ишенип таштагым келчү эмес. Өзүм жанымда алып жүрчүмүн. Анан апам атамдар нарында болчу ал кезде, анан
ошентип жүрүп эле анан эметип калган окшойт да. Азыр болсо вообще мени ээрчигилери да келбейт. Ырга баягы кызымдын шыгы болгону менен ырдагысы келбейт да. Балам болсо таптакыр эле ырга жок. Ал футболго кызыгат, азыр футбол кружогуна барат. Анан эми билбейм, баягы баланыкы уламдан өзгөрө берет да. Туруп башка болгусу келди. Чоңойгондо анан өзүнүн кесибин ошондо даана тандайт да. Азыр эми кичинекей да. Бирок сулук бар. Бирок эгер ырдайм деп, мына ошол ырчылыкка аттанып, мен ырдайын десе, каршылык жок. Эми эгерде мындай үнү жакшы болуп, сахнага төп келип турса, албетте колдоо көргөзөм. Анан баягы эптемей болсо, андан көрө өзүнүн кесибин тапкан жакшы да. Туура эле. Эми балдарга баягы жол көрсөтүп коюп, ата-эненин милдети да. Мүмкүн ошол футболдон бир ийгилик жарататтыр, мүмкүн башка жактан ийгилик жарататтыр. Эң башкысы баланын баягы өзүнүн каалоосу. Каалап тандаган окуусун алып барыш керек. Анан ошол эле айтып атпайсызбы? Машинада бирге алып жүрүп, көңүл калыптыр деп. Биздин ошо улуу муундагы ырчыларыбыз, биздин эл артисттери, ошолордун дагы бир айткан сөзү бар да, биз ошол гастролдо жүрүп төрөгөн күндөр болгон. Же ал жакта баягы бирок ошолордун балдары эми ал убакта деле бала караган жок болгон, ал убакта чогуу эле автобуста жүрүп дебедимби? Ошонун балдары бирок азыр ушул эстрада жаатында бир жакшы ийгиликтерди жаратып аткандары да бар да. Албетте бар. Мен деле кош бойлуу кезимде көп эле гастролдоп жүрдүм да, аябай элечи. Буттарым шишип кетет, туфлим батпай калат, кыйналам, отура албайсың. Эми кош бойлуу аябай ошондой да. Ошентип жүрүп эле биз деле, мен деле ошентип жүрдүм. Кош бойлуу кезимде 2 баламда тең эле гастролдоп жүрдүм. Анан төрөр замат эле кайра сахнага чыгып ырдап жүргөн, жаныма люлькага алып алып, тиги янкамды жаныма алып эле ырдап жүргөн чырларым болду. Ошентесиң анан эмне кыласың анан. Тыныгуу мындай көпкө да созулуп кетсе, күйөрмандарды жоготуудан мурун дагы өзүң сахнадан алыстап, эме болуп каласың да. Ошон үчүн баягы мен алып эле жүрдүм окшойм ошо. Азыр эми мына Гүландыжы соцсеттер деп калат, интернет менен баардык Гүландыжы каякта жүрөт, кайсы тойдордо атат, каякта жар айтып атат, кайсы концерттерде атат, баарын көрүп турабыз. Негизи эле кандай колдоносуз? Күйөрмандарыңыз көппү? Instagram, Facebook. Мен эми көбүнчө азыр Instagram баракчасына көбүнчө отурам. Себеп дегенде ал жакта азыр учурда 875 миң миллионго жетейин деп калдым. Ошол рахмат, ошол адамдарымды мен багышым керек. Ошол эле жакшы сүрөттөрүм менен, ошол эле жакшы видеолорум менен, жакшы ырларым менен, ошол адамдар кызыгып, мага катталып, менин ырларым көрүп, үмүт аткан үчүн мен ошол адамдар үчүн иштешим керек. Туура. Меники көбүнчө ошо Instagram, Facebookка азыраак кирем. Анан TikTok деген нерсени да мен жакшы түшүнө албай атам да. Киргем, 24 миң подписчик болду. Жакын арада эле болду, бирок аны жоготурдум. Ошондой болот. Неме да, мындай ага кичине серьезныраак отношение кылбай койдум окшойм да. Меники көбүнчө Instagram баракчада. Мына TikTokто көбүнчө кирсем эле мындай бир кызыктай экен да. Аябай көнө албайсың. Көнөсүң, бирок ар кандай да ошол. Азыр ошол эле Instagramда жүргөн, мына ошол маданият жаатында жүрүп эле блогерликке өтүп кеткен биздин кесиптештериңиз бар, ошолорго көз караш кандай? Сен баягы жашынакай эле чыгармаларды аткарып, жашынакай жүрүп эле анан бир күнү баягы ачык-чачык кийинип эле блогер болуп кеткендер бар го. Ооба, эми бул деген ар кимдин өзүнүн эмеси, жашоосу. Каалоосу, жашоосу. Ал бирөө кирип, ал минтпеш керек, тигинтпеш керектин акысы жок. Мисалы, мен жашоомо кирип алып бирөө, ой Гүланда сен мындай жаша, сен бул ырды киргизсең тигиндей. Мен өзүм каалагандай, мен эмнени кааласам, анткени ал мен өзүм жеке баракчам. Мен өзүмдүн каалаган нерсемди киргизе алам да. Жеке үйүм, ал мен бирөөнүн баракчасына башымды киргизген жокмун да, мен өзүмдүн баракчам. Мен ал бирөөнүнкүн мен антип айта албайм. Ар бир адам өзүнүн жеке жашоосу, ал өзүнүн каалагандай жашаш керек. Адам жашоого бир келет. Өзү каалагандай жашаш керек. Анан тиги минтип атат, бул минтип атат деген мындай болбош керек деп ойлойм.
туура эле сиз айткандай эми баягы кээ бирки бош адамдар бар да, отуруп алышып ар бир постко же болбосо бир сүрөткө комментарий жазып, бир каякта сөздөрдү жазып, кушактар жазып, ошол жакта эле кароолоо. Ошолорго кандай сынып калбай, аларга кандай жооп кайтарасызбы же унчукпай кутуласызбы? Кайтарчу жерде кайтарам. Кээ бирде да эми убактым болуп калса, окуп ошол көзүмө чалдырып калган учур болсо мен кайтарам да. Аны карасаң деген тиги эми бети жок, мындайчы, эмесинде сүрөт жок. Фейк аккаунт. Фейк да. Ал деген баягы эменин артында отуруп алып кыйындар да. Сүйлөгөнгө гана кыйындар да, мисалычы. Ал мен билем андай адамды мени көрө албайт. Душман. Душман болбосо дагы мени көрө албаган адамдар жазат. Мен эле мисалы бирөөнү отуруп эле жаза бербейм да, мисалы сага отуруп эле мен эмне кылам жазып алып. Мен убактым да жок. Мен бирөөнү карап, ошого жазып, атайлап. Анткенге менин убактым да жок. Значит, ал адам ошо жазыш керекпи? Значит, жазып атат. Мен андайга мындай көңүлүмдү да бөлбөйм. Эми ал отуруп алып мына жазып башымды оорубайт да. Ал жазып калып кетет да. Чын өзүңүз айткандай, мына ошол сиздин артында бир ал мага кызыккан адам. Кызыккан адам алчы. Сизди көрө албаган адам. Жолго баягы айтып коет го, душманды алыстан издебе деп. Душман ошол өзүңдүн жаныңда, өзүңдүн дегереңде жүрөт да. Алар отуруп бир ушул Гүланданын бир настроениясын бир бузайынчы бүгүн деши мүмкүн, отуруп алып. Чындыгында андай нерселерге көңүл бурбаган жакшы да. Эми жазган киши жаза берет деп коюш керек. Мен эми андай нерсеге көндүм да, быштым да, элестетем. Кече жакында эле чыккан бир кыз болсом бир жөн да, кече жакында эле чыккан бир ырчы болсом бир жөн. Анан мен сахна жаатында баягы элдин адамы болуп иштеп жүргөнүмө 20 жылга жакындап калыптыр. Андайдын далайын уккам. Мен башында сахна шоу чөйрөсүнө кирип атканда мен ушундай жаман сөздөрдү уккам. Андайга бышып бүткөм. Азыр андай сөздөрдү кабарыма да албайм. Андай адамды билем. Мага кызыккан адам. Жазып атабы мен жөнүндө жаман, ал кызыгып жазып атат. Мени карап атат кызыгып. Ошентип эле ойлойм. Анан күйөрмандарым бар, жакшы сөз жазып, дух берип, күч берген. Жакшы сөз жан эргитет да. Ошондой адамдарым бар, аларга ыраазычылык билдирип коем. Ошол. Эми дагы бир ушундай бир орчундуу суроо берейин. Себеп дегенде мындан 1 жыл мурунбу бир кырсыкка кабылып бир уур кирди, үйүбүзгө ушундай тонуп кетти деп дагы бир интернеттерде чыктыңыздар. Ошол боюнча айтсаңыз кандай болду? Ал чечилди, табылды ошол? Сиздерди бир мүмкүн ошол деле жакын адам болушу мүмкүн, сиздерди келип анткени баягы ууру деле алыстан келбейт да, өзүң менен чогуу кирип чыгып жүргөн, эмнеси кайыкте, алтыны кайыкте, ити кайыкте байланат дегендей. Бул билген эле адам. Бул мени Инстаграмдан карап турган адам болгон. Тойдо жүрөт бүгүн. Мен кандай пост киргизсем, мисалы биз көбүнчө чет жакка чыкканда, анан көлгө кеткенде, алыс жактарга кеткенде мен дагы киргизем да. Анан карап туруп кирген адам да болчу. Анан ал бүгүн үйүндө жок. 7 жолу кирди үйгө. Ошол эле ошол чоң үй болчу, жер үй болчу Раздольныйда. Кирди, алчысын алды. Анан бул деген жок, табылган жок. Бирок биз ким экенин мындай билдик. Анан бирок кол менен кармап алгандан кийин эми айтыш кыйын, бирок Кудайга койдук. Андай адамдар бирөөнүн эмгеги менен, бирөөнүн рызкысы менен ал жарыбайт да. Кудайым өзү эле акыры таразалап койт. Анан ошодон корккон аз этаж да. Жок, болгону ал кичине шаардан четирээк жак болчу, 3. Анан кийин мен балдарым 29-чу гимназияда окуйт. Ошол мектептин жанынан балдарга карап үй алганбыз. Жакыныраак болсун деп ошо балдарым, мен кызым ошо неметкенде Сыбатка бердим биринчи жалдагы. Ошол кезде мен ошо Раздольныйда жашап, алып барып келип аябай кыйналдык. Анан кийин ошо ойлодум, ошо мектеп жанында болуш керек экен. Үйдүн жанында болуш керек экен да. Анан ошого издеп жүрүп, анан ушул жактан жакшы үй чыгып калды, өзүбүздүн көңүлүбүзгө келип калды. Анан ошо балдарга карап, ошо мектептин жанынан үй алганбыз.
Эми ал уру деле баягы бирөөнүн ак эмгегин жеген уру деле баягы Кудай бир күнү болбосо бир күнү жазалайт болуш керек. Чындыгында эми сиздердин канча маңдай терменен тапкан бир байлык десек болот. Ошол эле убакта ысыкка күйүп, сууга тоңуп, суукта бирөөнүн үйүнө барып ырдап, ысыкта ырдап турабы? Ал эмгек да. Эмгек да, ошо эмгекти бирок Кудайым ошол моментте дагылап эки эселеп берип атты да ошол кездечи. Анан эми аны Кудайга койдук, эми ал Кудай өзү таразалап, өзү жазалап алсын депчи. Ошо. Жакшы. Азыр эми Айбек байке жөнүндө дагы суразам. Азыр эмне алектенип атат? Негедир кийинки күндөрү тойдон эле көрбөсөк, бир жаңы ырларды жастырбай калдыбы, же болбосо бир оңондор жаратып атабы? Айбек сахнадан кеткенине канча жыл болду да. Айбек атайын элдер менен коштошуп кеткен. Сахнадан кеттим деп коштошуп, бизнес жаатына кеткен. Учурда эми өзүнүн жеке бизнестери бар. Ошолор менен алек, анан бирок чыгармачылардан баары бир башкача болот экен да, ал кете албайт. Өзү тем более ыр чыгарып, баягы композитор болгондуктан жаңы ырларды чыгарып атат. Учурда жаш ырчыларды да атат. Бирок өзү ушу бир 2 ырга даярданып жүрөт. Ал эми сыр болуп эле калсын, эми өзү мүмкүн өзү дагы маек берип өзү да айтат чыгар, баары бир сахнаны ташталбайт окшойт. Чындыгында эми баягы жүрөгү ыр деп жүрөгү сахнаны сүйүп тургандан кийин чындыгында аны ташташ кыйын. Себеп дегенде ошол сахнанын арты менен элге таанылган, кайра бир да жаңылануу, элге бир жакшы маанай, жакшы чыгармаларды тартуулагысы келе берет да. Ошол убакта жакшы азыр Айбек байкенин ырларын ошол жаш ырчылар ырдап жүрөт, угуп жүрөбүз. Чындыгында мурунку ырчылардыкын ырынан эле билебиз да, мисалы Бек байкенин ырлары кандай, Сыймыктын ырлары, Айбек Карымов, Муктардыкы кандай, Асанкалыйдыкы. Азыркы жаш ырчылардын ырларын айырмалаш кыйын. Ильястын ырыбы же бул тигинин ырыбы же айырмалаш чындыгында кыйын. Эми урматтуу Гүланда эже, биздин студияга келип, чай үстүндө бир жакшы маек куруп бердиңиз. Жалпы бизди 7 каналдан көрүп жаткан сиздин көрөрмандарыңыз азыр көрүп сиздин жаңылыктарыңыз менен, жакында чыгара турган ырларыңыз менен, аны менен катар эле мына алдыда пландар бар дедиңиз. Быйыл болбосо да кийинки жылы жаз айларында бир сиздин концертиңизге күбө болушат экен. Аны биздин бардык көрөрмандарына ушул биздин теле аркылуу угуп жатат. Эми баягы убакыт деген учкан куш да. Жакшы сөздөрдү айтып отуруп эле Вырпаста убакыт өтүп кетиптир. Эми сизге бир эркин микрофон берейин. Жалпы элге жакшы каалоо тилек айтып бир. Макул, чоң рахмат сиздерге дагы. Ошо көптөн бери мен дагы ушу 7 каналга келбей жүрүптүрмүн. Эми келип турабыз. Эми келип турам, буюрса силерге дагы ушул жакка канча жакшы адамдар келет, канча бут кирет, ошончо бут кирсин. Үнүңүздөр өчпөй ушинтип жаңырып тура берсин кыргыз элине. Ал эми элибизге болсо тынччылык каалайын. Тынччылык эле болуп турса, анан кийин баары жакшы болот. Ошо балдарыбыздын күлкүсү жаңырып турсун. Эң негизгиси Кудайдан сураганыбыз элибизде тынччылык болсун. Ошол ишиңиздерге ийгилик болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушунтип эле ушу чай үстүндө жолугушуп жүрө берелик. Актасар кондо дең. Рахмат Гүланда эже, сизге дагы алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, мына жаркыраган студияда жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин программага өзүңүздөр сүйгөн, өзүңүздөр сүйүп ырларын калтырбай уккан, биздин татынак болгон ажарлуу айым десек болот, эжекебиз Гүланда эже келип өзүнүн жаңылыктары менен бөлүштү. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Ал эми кайрадан кийинки жума эфирден көрүшкөнчө аман болуп, сак саламатта бар болуңуздар.